MCN Coin'дин Бишкектеги башкы офиси мына ушинтип жабылып турат. Бул жерде УКМКнын Оморов аттуу тергөөчүсү өзүнүн колун коюп, мына ушинтип чаптап кетиптир. Медиа хаб буга чейин бул офиске келгенибизде бул жерде адам абдан көп болчу. Алардын биз маалымат алып жаткандарын көргөнбүз. Мына кечээ дагы айрым жалпы маалымдоо каражаттары MCN Coin'ге байланыштуу бир нече адам кармалганын, алардын бири Дубайга качып бара жаткан жеринен кармалганын жазып чыккан. Медиа хабтын өздүк булактары дагы MCN Coin токен ээлери коомдук бирикмесинин башчысымын деген Нурбүбө Кененбаеваны УКМК суракка алганын дагы билдирген. Мына биз азыр бүгүн келдик. Чынында эле офиси мынакей ушинтип жабык экен. Бул жерден кошуна иштеген офистерден дагы сурап көрсөк, бул офистин ачылганына 1 жылдай убакыт болду. 1 жыл ичинде көптөгөн ушул пенсионерлер келип, бул жерге кирип маалымат алып турушчу деп айтып жатышат. Мына өзүңүздөр көргөндөй MCN Coin болсо, мына работаем без выходных деп мынакей 10-дон 6-га чейин деп демалышсыз иштейбиз деп жазышыптыр. Биз көрүп атабыз, бул жакта адамдар мына дагы эле келип кетишип атат, бирок өздөрүнүн суроолоруна жооп албай кетишип атат. Керек болсо бул жерде мына номер эч нерсе жазылбаптыр. Ал эми Нурбүбө Кененбаева өзү болсо, мага каалаган убагыңарда, каалаган саатта чалсаңар болот, мен суроолоруңарга жооп бергенге даярмын деген болчу. Биз бул жерде туруп дагы ага бир нече жолу чалдык, бирок анын телефон номери өчүк. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз MCN Coin боюнча сизге дагы маалымат беребиз. Медиа хабты акмалап туруңуз.